Салам достор, бүгүн силер менен UFC жаңылыктар менен таанышабыз. Джастин Гейджи чемпион Оливейра менен, ошондой эле казакстандык мушкер Шавкат Рахманов тууралуу темада болот бул ролик. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Достор, айта кетчү нерсе, кечээ күнү топ 15 UFC мушкерлеринин рейтингтери обновление болду. Дейвисон Фигуредо биринчиге рейтингтери коюлду чемпион болуп. Фрэнсис Нганnou, Сирил Ган, Валентина Шевченко болсо эң алдыңкы мушкер болду көргөнүңөрдү. Бул нерсени көрүп билип көргөнүңөрдө зыян эмес менимче. Казакстандык мушкер Шавкат Рахманов жана Карлстон Харрис аттуу мушкердагы 6 февраль күнү рингте кезигишет достор. Карлстон Харриске келсек, анын рекорду 16 жеңүү болсо, 4 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Бирок UFC'де акыркы жолу 2018 жеңилген бойдон бир да жеңилбей келет. Эң тажрыйбалуу жагына келсек, бул дагы Шавкат Рахмановдой эле раунд аягына жетпей, өз ишин кылып жеңиш менен келет. Буюрса бул саллашууну да күтөбүз достор. Аз гана күндөр калды. Албетте бул жеңиште өзүбүздүн коңшу тууганыбыз казакстандык мушкерди болеть этебиз, албетте жеңиш тилейбиз. Кийинки жаңылыкка келе турган болсок, 70 кг салмактагы чемпион Чарльз Оливейра жана Джастин Гейджи эки мушкердин саллашуусу буюрса 7-майда болот экендиги Дана Уайт кабарлады достор. Буга чейин өзү Оливейра Конор Макгрегор менен саллашат деген кабар жүрдү. Бирок бул нерсе Конордун буту айыкпай толук бүтпөгөнгө байланыштуу. Бул нерсе болбойт чагымда. Эгерде достор бул саллашуу эгерде болсо оюңарча ким жеңет? Топ каталогко келсек, Оливейрадан соң сразу эле бул Джастин Гейджи экен. Бирок чынында утууга чоң жол бар Джастин Гейджиге. Оюңарды калтыргыла достор бул нерсеге. Джастин Гейджи дагы чоң тажрыйбалуу мушкер, Оливейрага келсек, Оливейра дагы чоң абдан тажрыйбалуу мушкер.